Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы жүргүнчүлөрдү эки троллейбустук каттам тейлейт. Ак бууранын оң жээгин биринчи каттам, экинчи каттам сол жээгин тейлейт. Айдоочуларга жумуш таң эрте саат 6-да башталат. Линияга чыгаар алдында наркологдун текшерүүсүнөн өтүү керек. Эгер айдоочу бир сутка аралыгында спирт ичимдигин таткан болсо, кызматтан четтейт. Азамат Турсуналуу уулу бул темир аргымакты 4 жылдан бери аздектеп минет. Таң эрте аны менен амандашып, кызматка даярдоо күнүмдүк жумушу. Троллейбусты жандырабыз, азыр троллейбусты жандырдык. Кнопкаларды басып, эми штанга коебуз, аркага өтүп. Стопкалар барбы жокпу карап эки жактан. Анан мына счетчикаларды турлап, анан штанганы кайра линияга коебуз. Штанганы коопсуздук үчүн сосуз иш бүткөндөн кийин келип мантип алып коебуз. Бул жолдо жүрүү, мындай чоң машина айдап, мына троллейбус айдаган өзү негизи өтө эле кыйын. Анан бизде эми шаарда транспорт өтө көбөйүп кетти, өтө көп. Основной жол тыгындар бар. Анан шаардагы жолдорубуз кичине, кээде линияларда троллейбустар ушундай свет өчүп калганда, ушул свет жанганын күтүп турабыз. Анан баягындай ар себептер менен, баягындай техникалык себептер менен ушундай напряжениялар кээде баягындай слабый болуп калат. Кээде өчөт, убактылуу өчөт, анан кээде короткий замканиялар болот. Ош шаарында алгачкы троллейбустук каттам 1977 жылы 1-ноябрда жүргөн. Алгач ХБКдан Грен заводко чейин болгон. Кийин андан ары улантылган. Ал эми шаардын бир тарабындагы экинчи каттам 2017 жылы ишке киришип, ошондон бери эл кызматында. Биринчи каттамдын узундугу 11 чакырым 400 метр. Манасата шаарчасынан мурунку ХБКдан баштап Касымбеков, Разаков, Масалиев, Шакиров, Исанов көчөлөр аркылуу жүрүп, студенттик шаарча аталган Курманжан Датка кичи шаарчасына барат. Ал эми экинчи каттамдын узундугу болсо 12 чакырымды түзөт. Жаңы автобекеттен башталып, Курманжан Датка, Жиннах, Ленин, Нурматов көчөлөр аркылуу жүрүп, биринчи каттамдын линиясына кошулат. Мунун да акыркы аялдамасы студенттер шаарчасы. Айдоочулардын эң көйгөйлүү маселеси шаар жолундагы унаа тыгыны. Элдер өтө турган, жердин астынан өтө турган пешеходный переходдорду курабыз деп аракет кылып атышат. Эми ошолор курулуп калса жакшы болот эле. Бизге кыйла жеңил болуп калат эле. Ошо көбүнчө эле ошо пешеходный переходдордо көп туруп калабыз да, убакыт көп кармалып калат. Ош шаардык автоунаа мекемеси коомдук транспорттарга онлайн көзөмөл жүргүзүү үчүн GPS системасын орноткон. Унаалар кайсы аялдамага келгени, токтоп турганы, кандайдыр бир себептер менен бузулуп калган учурлары тиешелүү адистерге аралыктан көрүнөт. Программа менен биз бардык рейстерин эсептейбиз. Бир күндө канча рейс кылганын, канча километр басып өткөнүн эсептейбиз. Адан сырткары жүргүнчүлөр үчүн мобилдик приложение иштеп чыгылган. Ал бас сервис деген программабызда ар бир жүргүнчү өзүгө керектүү линияны тандап, кааласа троллейбус, кааласа автобусту тандап, кайсыл жакта келип атканын көрсө болот. Анан кайсыл остановкага канча мүнөт ичинде келет, ошону көрүп, керектүү остановкаларга чыгып күтүп турса болот. Ошто айрым категориядагы жарандарды троллейбус, автобустар акысыз тейлейт. Алардын жол акысына мэрия жыл сайын акча бөлүп берет. Бул категорияга киргендер: биринчи жана экинчи группадагы майыптар, пенсия курагындагылар, Ош Шамы гезитинин журналисттери, социалдык коргоо башкармалыгынын кызматкерлери, Ош шейиттер коомунун мүчөлөрү, шаардын ардактуу атуулуу наамын алгандар. Ошондой эле окуучулар 3 сомдон тейлинет. Троллейбустук парктын автогаражында күндүзгүгө караганда кечкесин жумуш кызыйт. Линиядан келген унаалар техникалык кароодон өткөрүлүп, эртеңки күнгө даярдалат.